снос деген хайпты токтотпойлукпу туугандар. Мунун кереги жок го. Мына шаар ичинде мурунку президенттердин салып койгон хан сарайлары бар. Анда снос кылсын ошону. Сыносту сүйлөгөн активист камалды. Трансформация элдик кыймылынын координатору, жарандык активист Бекназар Айталиев 6 октябрга чейин камакка алынды. Бишкек шаардык соту билдиргендей, Айталиевдин бөгөт жарасы 16 августта Октябрь райондук сотунда каралып, судья тергөөчүнүн өтүнүчүн канааттандырган. Ага кылмышка даярдык көрүү, жапырт башаламандыктар беренелери менен айып коюлууда. Бекназар Айталиев 7 августта Көкжар конушунда мыйзамсызделген курулуштарды бузуу иштери тууралуу басма сөз жыйынында сөз сүйлөгөн. Ал буздуруу иштерин токтотууну жана жеке кабыл алууну суранып, президент Садыр Жапаровго жана УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылган. Акимдердин, жергиликтүү бийликтердин эмтуулардын келтирип аткан эмеси, жүйөсү. Биз президенттин указына таянып атабыз дейт. Мейли таянсын, бирок бизде мыйзам иерархиясы деген бар да туугандар. Эң биринчи башында баш мыйзам, конституция, анан кийин мыйзамдар, анан токтомдор, ушундай ар бир өзүнүн этап менен кетиш керек да. Конституциялык мыйзамдар бар да. Бирок эмне указдын негизинде чыккан поручение бар мындан кийинки да. Ошол тапшырмага таяндык деген жүйө менен жер мунапысы мыйзам булар токтотуп салган турабы. Бу деген түздөн-түз айта турган болсок, президенттин администрациясындагы кызматкерлердин билимсиздиги. Ушуну жеткизип коюңуздар. Билимсиздиги же болбосо президенттин кылып аткан ишине карата жүргүзүп аткан атайын саботажы бул. Ошол акимияттардын, жергиликтүү акимияттардын, бийлик өкүлдөрүнүн кылып аткан саботажы деп түшүнөбүз. Биз бүгүн бул жерде Камчыбек Кыдыршаевич Ташиевке эмнеден кайрылып атабыз? Анткени деген өзүңөр жакшы билесиңер, жогоруда мына энебиз да айтып өттү, аксакалдар да айтып өттү. Президент өзү болобу, Камчыбек Кыдыршаевич болобу, колунан келишинче эл үчүн жакшы иштерди кылганга аракет кылышып атат. Кээ бир жеринде кемчиликтер болуп атат. Эми ал башка сөз. Бирок көбүнчө жакшы иштерди кылып, коомчулуктун колдоосуна ээ болуп атканы жалган эмес туугандар. Муну баарыңар эле көрүп атасыңар. Бирок жерлердеги ушундай бийлик өкүлдөрү булардын иштерин кайра артка кетирип, булардын кылган иштерин жокко чыгарып, бүгүнкү күндө президенттин рейтингине, Камчыбек Кыдыршаевичтин рейтингине доо кетире турган иштерди кылып, мамлекеттик деңгээлде саботаж кылып атат. Коомдук саясий чыңалуу алып барып атат муну менен. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бул жерде бир гана энени көрүп атасыздар. Жан конушка барсаңыздар, жүздөгөн энелер ыйлап отурат. Снос деген хайпты токтотпойлукпу туугандар. Мунун кереги жок го. Канчалык снос кылат экенсиздер? Давайте филармониянын аркасында чоң глобус төбөп салынган здание турат. Муну баарыңыздар билесиздер. Кимдин учурунда салынган, жана бүгүнкү күндө кимдин колунда? Билесиздерби муну? Снос кылгыла ошону, колуңардан келеби? Шаар ичинде көптөгөн заправкалар бүгүн кимдин колунда? Билесиздерби? Аны балким журналисттер жакшылап изилдесеңиздер, сиздер эле тез эле табасыздар. Мунун баары ошол эле ак үй көк үйдө бири-бири менен жака жең ичинен кызматташкан, жеп ичишкен адамдардын, чиновниктердики. Мына шаар ичинде мурунку президенттердин салып койгон хан сарайлары бар. Анда снос кылсын ошону. Селхоз жерлерди бузуп хан сарайлар салып алган.